Кыргызстанда жана дүйнөдөгү кабарларды чагылдырган ынтымактын кабар маалымат программасы студияда Толгонай Темиралиева. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылышыбыздын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Ошто изделип жаткан мугалимдин жансыз денеси каналдан табылды. Мөндүр аралаш жаандан улам Нарын шаарында 60 турак жайды сел каптады. Кыргызстанда 15-июндан тарта эл аралык аба каттамдар жанданат. Кыргызстанда балдар үйлөрү кыскартылып, фостердик үй бүлөлөр жандана баштады. Аба ырайынын кескин өзгөрүшүнөн улам 3-июнь күнү катуу нөшөрлөп жааган жамгырдын кесепетинен Нарын шаарында сел жүрдү. Мындай жаратылыш кырсыгынан болжол менен 60 турак жай жабыркап, бир топ чыгымдарды алып келди. Бирок адам өмүрүнө коркунуч алып келген учурлар катталган эмес. Окуяга кабарчыбыз токтолот. Аба ырайынын кескин өзгөрүшүнөн улам кечээ 3-июнь күнү саат 16 чамасында мөндүр аралаш жааган жамгырдан улам Нарын шаарында сел жүрдү. 10 коктудан түшкөн суулар Чоң Нарын каналына ташып, коктулардан келген сел агындары турак жайларга, чарбалык курулуштарга жана унаа каттамдарына зыян тийгизген. Катуу мөндүр аралаш жааган жамгырдын узактыгы 40-45 мүнөткө созулган. Кыяндын жүрүшү Нарын шаарынын көтөрмө чөлкөмүнөн тарта интернат чөлкөмүнө чейин катталып, канал жээктей жана тоого чукул жайгашкан бир канча турак жайга зыянын алып келди. Үйдө болсо өзүңүздөр көрдүңүздөр, тазалоого невозможно болуп калды. Үйдүн ичинде белеңизчи? Жок, мен сыртта болчумун. Үйдөгүлөр болсо азыркыга чейин үйдө камалып жатат. Айрым тургундар турак жайларын сактап калса, көпчүлүгүнүн үйүнө суу кирип кеткен. Үйгө суу кирди, оокаттын баары калкып калды. Складта оокаттын баары калкып бит болуп калды. Ошол канча жылдан бери канал тазалап элек, мына эч кандай могу жерде тупик көчө, эч кандай арык жок эч жакта. Мына канча жылдан бери айтып эле келатабыз. Каптап эле. Мындай учур бир эле эмес, бир канча үйдө катталып, жашоочуларды түйшүккө салды. Өзгөчө кырдаалдар жергиликтүү бийлик өкүлдөрү тилсиз жоонун элге тийгизген кесепеттери менен жеринде таанышып, келтирилген материалдык чыгымдар такталууда. Азыр жеринде биз ушул жеринде жергиликтүү бийлик, мэрия, өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынын ошол жердеги активдештирген 16 часть, ошонун өздүк курамы түшүндүрүү жана ошол кыдыруу, кооптуу жанагы сел өткөн жерлердин баарын турак жайлардын ичине кирип кеткен сууларды сордуруу боюнча багытында иш алып барып атабыз. Мындан улам жарандар арасында жабыркагандар катталган жок. Мимоза Жаныбек кызы, Бексултанабиев, ынтымак. Ош шаарында мугалим Эркайым Шадееванын жансыз денеси Ош Арабан каналынан табылды. Бул тууралуу шаардык милициядан билдиришти. Маалыматка ылайык, маркум кечээ 3-июнь күнү 08:00 чамасында үйдөн чыгып кеткен боюнча кайра кайтып келген эмес. Маалыматка караганда, маркум 2019-жылдын декабрь айынан бери башы ооруп, жумушка көп келбей, жакшы да баса албай жүргөн. Маркумдун артында жолдошу жана 3 баласы калды. Ал эми Ош шаардык ички иштер башкармалынын маалыматына караганда, Шадееванын туугандары соттук медициналык экспертизадан баш тартышкан. Маркумдун сөөгү түшкү саат 12:30 чамасында табылган. Бишкектин Ленин райондук номер 2 милиция бөлүмүндө кармалып турган 50 жаштагы Бакыт Турдубаев аттуу камактагы шектүү качып кетти. Бул тууралуу Ленин районунун басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, шектүү 3-июнь күнү качкан. Анын уурулук боюнча иши тергелип жаткан. Кийген кийимдери кара түстөгү көйнөк, кара шым жана кара түстөгү бут кийим кийип жүргөн. Бою 165-170 см, салмагы 65-70 кг, чачы тармал, арык дене түзүлүштө. Кимде-ким шектүү тууралуу маалымат билсе, төмөнкү номерлерге чалып коюуну милиция кызматкерлери өтүнөт. Байланыш телефону 0312 352 605, 0312 444 457, 0700 425 344, 102. Бүгүн 4-июнга карата Кыргызстанда дагы 28 адамдын анализден коронавирус инфекциясы аныкталды. Бул тууралуу эртең мененки онлайн маалымат жыйында саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Анын айтымында жаңы бейтаптар Бишкек, Ош шаарында жана Нарын, Ош, Чүй, Ысык көл облусунда катталды. Муну менен Кыргызстанда коронавирус жуктургандардын жалпы саны 1899 адамга жетти. Акыркы суткада 27 бейтап сакайып, ооруканадан чыгарылды.
Үй карантининдегилерди көзөмөлдөө үчүн алардын бардыгынын уюлдук телефонуна мобилдик тиркеме жүктөлүшү керек. Мындай тапшырманы тармактык мамлекеттик органдарга биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов республикалык ыкчам штабтын жыйынында берди. Муну менен катар биринчи вице-премьер-министр карантин эрежелерди эске алуу менен туристтик сезонго даярдыкты күчөтүүнү тапшырды. Ошондой эле кийинки жумадан баштап иштей турган диний мекемелер, мечит, чиркөө жана намазканаларда санитардык нормаларды жана адамдар ортосундагы аралыкты сактоону камсыз кылуу үчүн Саламаттык сактоо министрлигине Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы менен биргеликте тийиштүү эпидемиологиялык талаптарды аткаруу тартибин иштеп чыгуу милдеттендирилди. Кубатбек Боронов жергиликтүү бийлик органдарына 5-июндан тарта аймактар аралык коомдук транспорттун иши жанданарын эске салып, бир облустан экинчи аймакка өтүп жаткан ар бир жүргүнчүнү катуу көзөмөлгө алуу керектигин кошумчалады. Эл аралык аба каттамдарды 15-июндан тарта жандантуу пландалууда. Бул тууралуу бүгүн 4-июнда өкмөт үйүндөгү онлайн маалымат жыйында Жарандык авиация агенттигинин директору Курманбек Акышев билдирди. Анын айтымында учурда иш-аракеттер алгоритми макулдашылып жатат. Анын айтымына караганда, мүмкүнчүлүгүнө жараша ар бир авиакомпания канча жолу каттамдарды ишке ашырары боюнча өзүнүн даталарын сунуштап жатышат. Азыркы учурда эл аралык каттамдардын жүгүртмөсү жана учуулардын жыштыгы иштелүүдө. Алдын ала алгоритмге ылайык жумасына 17-16 каттам, күнүнө 2-3 каттам уюштуруу пландалып жатат. Буга чейин маалымдалгандай, Кыргызстанда эртең 5-июндан тарта ички аба каттамдары жанданат. 8-июндан тарта мечиттерге намаз окууга уруксат берилди. Мындай чечимди республикалык штаб Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын жана башка диний мекемелердин өкүлдөрү менен кеңешкенден кийин кабыл алды. Ош шаарында жалпы 70 мечит болсо, учурда баарында залалсыздандыруу иштери жүрүп, ачылууга даярданып жатышат. Республикалык штаб 8-июндан тарта мечиттерге, чиркөөлөргө жана намазканаларга барууга коюлган талап алынып салынаарын жар салды. Бирок сөзсүз түрдө илдеттин жайылып кетпеси үчүн санитардык нормалар так аткарылышы, ар бир мечит имамы тартипти өз көзөмөлүнө алышы керек деп тапшырды биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов. Кийинки жумадан баштап мечиттер иштей баштайт. Ошого даярдык көрүңүздөр. Жерлерде муфтияттын өкүлдөрү кандай иштейт, мечиттердин ишинин тартиби кандай болот, ал боюнча муфтият Минздрав менен иштеп чыгат. Минздрав ошону караңыздар, макулбу? Аларга дагы жанагындай алгоритмин түзүп, кандай иш алып барыш керек, ошол боюнча силердин кеп кеңешиңерди берип жазып берсеңиздер, жерлерге өздөрүнүн мечиттеги кызматкерлерине муфтият өзү жеткирет. Ошол боюнча иш алып барыңыздар. Мындан улам учурда мечиттерде залалсыздандыруу иштери жүрүп жатат. Ош шаарынын казысы Убайдилла Ажы Сарыбаев мечиттерге республикалык штаб кандай талаптарды койсо, баары аткарыла тургандыгын билдирди. Бирок жума намаздар мурдагы тартип менен эле окулуп, ошол күнү канча адам ибадат кылгысы келсе, аларга чектөө болбойт. Жума намазды окулуу тартиби эски тартипте окулат. Бирок буйруса иншалла мечиттерибиз кенен, площадкалардагы территория кенен, ошон үчүн буйруса кандай талаптар коюлса, ошол талапты аткарууга биз даярбыз иншалла. Ош шаарында жалпы 70-ке жакын мечит бар. Жума күндөрү бир эле мечитке 2000ден 5000ге чейин адам келет. Ар бир мечит имамы өзү көзөмөлдөп, санитардык гигиеналык абалды сактабаса, илдет жайылып кетүүсүнө чоң коркунуч жаралышы ыктымал. Мындан улам милдеттүү түрдө катуу талаптар коюлуп, адамдар ортосунда аралык сакталып, жай намаздарды да өздөрү менен бирге ала жүрүшү керек деп эсептейт Ош мамлекеттик университетинин теология факультетинин деканы. Баягындай өзгөчө жума намаздарында көп чогулуп окуй турган жамаат менен окулган учурларда эгерде баягындай талаптар, шарттар аткарылбай кала турган болсо, анда коркунуч болуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан өзгөчө ошол ар бир мечиттин имамы бул жерде чоң жоопкерчиликти алышка туура келет. Бул убактылуу нерсе. Имамдар ар бир келген жаранды керек болсо эскертүү менен, текшерүү менен жанагындай тазалыкты сактап, ошол жай намазын текшерип киргизиш керек да.
Буну ар бир биздин Кыргызстандын жарандары буну мындай туура кабыл алыш керек. Себеп деген азыркы учурдун шарты, талабы мына ушундай болуп атат. Бул Кудай буйруса бул күндөрдөн өтөт. Мына ушул учурдан биз жеңил кутулушубуз үчүн мына ушундай шартты, мына ушундай талаптарды аткарып турууга аргасызбыз. Өзүм өлдү ошол обсервацияда жаткандарга көрсөткөндө балким мындай. Ал эми жарандык активист Улан Канат уулу мечиттерди мындан ары ачпай кармап турууга негиз жок деп эсептейт. Анткени баардык ишканаларга, ишкерлерге, соода саттык жайларга, коомдук унааларга уруксат берилген соң мечиттерге да адамдар ибадат кылуусуна тыюу салбашы керек. Бирок намаз окулуп жатканда адамдар бири-бирине жанаша туруп окугандыктан дагы да коркунуч бар экендигине кооптонот. Даярдыгы боюнча эми мечиттерде балким ал жерде сөзсүз намаздан мурун адамдар жуунуп келет. Бул бир жагы балким бул плюс жагы болушу мүмкүн. Анан минус жагы адамдар өтө жакын турушат. Ошол жагы бир аз кемчилик катары санасак болот. Бирок негизинен жалпылап алганда эми аргасыздан бул мет. Анткени мындан ары аны кармап турганга мүмкүнчүлүк жок. Ошондуктан мамлекет деле же болбосо жергиликтүү бийлик деле ошого аргасыздан ачат да. Анткени адамдар Facebook'тан деле башка социалдык тармактардан көрүп атсаңыздар керек. Андай группаларда жазып атышат. Ошо мечиттерди ачып койсо болбойбу, бир эле мечиттер калып кетти дегендей талаптар болуп атат да. Ошондуктан эгер мындан ары чозо турган болсо адамдар балким мындай көбүрөөк бир наразычылык чара алып калышы мүмкүн. Ошондуктан да ачат. Ошол эле учурда республикалык штаб өлкө аймагында карантин күчүндө экендигин айтып, жарандар санитардык гигиеналык нормаларды аткарууга, коомдук жайларда беткап тагынууга тийиш экендигин эскертти. Феруза Ашымбаева, Айбек Үсөн уулу, Ынтымак. Аймактарды санариптештирүү боюнча талаптар күчөтүлөт. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 4-июнда өлкө аймактарынын жетекчилери Бишкек жана Ош шаарларынын мэрлери менен болгон санарип баарлашуу учурунда билдирди. Онлайн жыйында президент коронавирус инфекциясынын жайылышына байланыштуу өзгөчө кырдаал аймактардагы топтолуп калган бир топ кемчиликтерди жана көйгөйлөрдү ачыкка чыгаргандыгын, ошондуктан региондорду өнүктүрүү жана санариптештирүү мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыты бойдон кала берерин белгиледи. Ошол эле учурда президент аймактарды башкаруу, жергиликтүү бизнести колдоо үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү натыйжалуу пайдаланып, региондордун атаандаштык артыкчылыктарын максималдуу жогорулатуу керектигин айтып өттү. Негизги максатыбыз жаңы санарип мамилелерди колдонуу менен региондорду комплекстүү жана ыраттуу өнүктүрүү, бюрократияны кыскартып, жерлерде калкка кызмат көрсөтүүнүн сапатын жогорулатуу, муниципалдык кызматтагы жол-жоолорду автоматташтыруу менен жарандарыбыздын жашоо турмушун жеңилдетүү негизги милдеттерибиздин бири. Региондорго санарип технологияларды киргизүү жана колдонуу чөйрөсүн кеңейтүү облус жана райондордун жетекчилеринин ишин баалоонун башкы критерийлери экенин бири болуп калат деп жыйынтыктады президент Сооронбай Жээнбеков. Кийинки учурда өлкө аймагында балдар үйлөрү кыскартылып, фостердик үй бүлөлөр түзүлүп, турмуштун ар кандай кырдаалына туш болгон балдар мөөнөт менен багылып келет. Ысык көл облусу боюнча фостердик үй бүлөнүн саны жана балдарды багууда Жети Өгүз району 1-орунда болсо, Тоң району кийинки катарда иш алып барат. Балдарга мээрим төккөн 58 жаштагы Элиза Букаева өз тандоосу менен атайын окуудан өтүп, азыркы убакта 3 баланы багып келет. Темага кененирээк Мимоза Жаныбек кызы токтолот. Тоң району боюнча 12 үй бүлө болсо, анын 6 менен эмгек келишими түзүлүп, азыркы тапта 13 бала багылып келет. Адистердин иш билгилиги ал арада тандалган татыктуу фостердик үй бүлөлөр аркылуу турмуштун оор кырдаалына кабылган балдар багылууда. Ушуну менен акырындан ата-энесине кайрадан берип атабыз. Жакында бир 2 баланы кайра ата-энесине бердик. Ата-энеси түшүндү. Бала аябай муктаж, баланы мындай жакшы карап, кызмат баягы өзүнүн ата-энелик эмесин милдетин аткарган боюнча түшүндүрүштөрүн жүргүзгөн үчүн ошо балдарын кайра алып атат. Мынтип ойноп, ананда окууга умтулган 3 бир тууган Тоң районунун тургуну Элиза Букаеванын колуна өткөн жылы келген. Биринчи, экинчисин толуктаган эгиз кыздар апа деп көнүп калган маалы. Эркелетип самайынан сылаган апасын балдар ар дайым угуп билбегенин тартынбай сурап, апасы да балдарга абдан көнгөн. Башында кыйналдык, кыйныштар көп эле болот экен. Балдарда башында кыйналат экенбиз, анан көндүк. Азыр болсо өзүмдүн балдарымды эле багып көнүп калдым. Азыр аябай жакшы, көнүштүү, ден соолуктары жакшы. Эгиз кызым бирөөсү менен больницага жатып, жалга барып, анаяктан
Лечение алдырып келдим. Уулум болсо жакшы мектепти 1-классында келген, быйыл 3-класска көчтү. Кыздар болсо 5 жашында келген, мына күзүндө окуга киришет. Баштагы кыйынчылыктарды жеңип, эми эне балада ынтымакта жашаган айылдагы үлгүлүү үй бүлөлөрдүн бири экенин Тоң райондук социалдык өнүгүү башкармалыгынын адистери да ырасташат. Билим алышын, ошол үй бүлөдө өзүнүн үй бүлөсүндөй абалда чоңоюшун эске алып, жанагы өзүнүн ата-энеси менен да байланышын үзбөй, ошол үй бүлө менен кызматташып келатабыз. Биз эң алгач эмгек келишимин түзөбүз үй бүлө менен. Үй бүлө атайын окуудан өтүп келгенден кийин эмгек келишимин түзүп, ошонун негизинде анан иштеп келебиз. Биз негизинен эми ата-энесинин көзөмөлү жок калган баланы, ата-энеси дайынсыз болуп калган убакытта, же болбосо ата-энеси жайсыз болуп балага убагында көзөмөл кылбаган убакытта баланы биз алабыз да үй бүлөдөн. Багып алуучу үй бүлөдө бала үй бүлөсү менен байланышын үзбөйт. Балдар өз үйүндө жүрүш үчүн да атайын шарттар түзүлүп, эң башкысы ата-энелик туура тарбия жана мээрим төгүп кароо негизгилерден. Буга чейин район аймагындагы фостердик үй бүлөдө атайы бир белгилүү мөөнөткө чейин багылган балдар ата-энелерине кайтарылып берилип, бул багытта да иштер жүргүзүлүп келет. Мимоза Жаныбек кызы, Бексултанабиев, Ынтымак. Ак Сай районунун Эрте Бышчу дарбызы менен белгилүү Кызылжар айылында 10 күндөн кийин түшүм жыйноо башталат. Дыйкандар көптөгөн кыйынчылыктар жаан-чачынга карабастан өлкөнүн башка аймактарынан алдын болуп, сатууга дарбызды биринчи чыгарышат. Бул тууралуу кийинки материалда. Кызылжардын дыйкандары дарбыздын бышышын күн санап күтүшүүдө. Анткени канчалык эрте сатууга чыгарышса, анын баасы жогору болот. Бул дарбыздар Кудай кааласа 15 күндө пышат. Азыр 5 киле болуп калды. Анан бул дарбыздарды 1 апрелде эгилген ушул жерге. Темирбек Дыйканбаев 15 жылдан бери дарбыз эгип үй бүлөсүнүн киреше булагын толуктап келет. Быйылда 8 гектар жерге дарбыз өстүргөн. Ал дыйканчылык кылуу бир топ кыйынчылык жаратканын айтат. Февраль акырындарында үйдө эгилген, урук үйдө ташталган. Бир ай үйдө кармалат, көчөт болуп кармалып, анан бир айдан кийин талага алып чыгып, талаада эгебиз да ушул жака. Болот, эми муну ар түрдүү да. Бир жылы сел алып кеткен, дарбыздын башын эч нерсе албаган. Жакшы миллион кармагандарым болот. Былтыркы жылы Кызылжар айылынын дыйкандары дарбыздын килограммын 12 сомдон 15 сомго чейин сатышкан. Бирок жыл сайын жакынкы коңшу өлкөлөрдөн жер жемиштер келип, баасын арзандатып жүрөт. Сатуу жагынан да бир топ кыйынчылыктар жаралат дейт. Эми сатуу жагынан келгенде кыйынчылык болот. Бишкекке алып барып сатат, ар ким ар жака алып барып сатат. Эми ошол убакта бизге мына Тажикстан менен Өзбекстан жаап берсе жакшы болмок. Биздин дыйкандар ошолордун дарбыздары келип арзан кылып берет биз жак. Биздин дыйкандардын мээнети актабай калат да кээде ошолор. Ак Сай районунун Кызылжар айылы коом дарбызы менен белгилүү. Алар жыл сайын өлкөдө биринчилерден болуп дарбызын сатууга чыгарат. Ал үчүн кышкысын дарбыздын уругун күнөсканада өстүрүп, даяр болгон көчөтүн жаз келиши менен талаага тигишет. Дыйкандардын айтуусунда дарбыздын бир нече түрү бар. Алар эгилгенден тартып 60 күндөн 90 күнгө чейинки аралыкта бышат. Кабылбек Өчкөнбай уулу, Тынчбек Доолдаев, Жалал Абад облусу. Мына ушундай кабарлардын топтому бейшемби күнкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайт. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Саламатта калыңыздар.